эпосу-кыргыз элинин баатырдык эпосу. 2013 жылдын 4 декабрында Манас Семетей Сейтек Үчилтеги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. Ушундан улам 2015 жылы өкмөттүн токтому менен 4 декабрь Манас эпосунун күнү деп жарыяланган. 1995 жылы БУнун башкы ассамблеясында 120га жакын мамлекет Манас эпосун Кыргыздын руханий мурасы деп жарыялаган. Ага байланыштуу биз Манас эпосунун 1000 жылдыгын өткөргөнбүз. Манас эпосу кыргыздардын улуттук сыймыгы, ата-бабабыз 3000 жылдан ашык убакыттан бери басып өткөн тарыхый жолундагы руханий табылгаларынын, турмуштук тажрыйбасынын, башынан кечирген окуялар жөнүндөгү маалыматтардын, орчундууларын бүт жоголткан баалуу казынанын милдетин аткарып келе жаткан улуу мурасы. Манас эпосу дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма болуп эсептелет. Ал 500.553 ыр сабынан турат. Бул күлүм Манасчы Саякбай Каралаевдин айтымындагы үчилдиктен куралып саналат. Манас эпосу 84.830 ыр сабынан турат. Ал эми Семетей болсо 397.775 ыр сабынан. Ал эми Сейтек 17.948 ыр сабынан турат. 2020 жылдын 12-13 ноябрында Алото аянтында Дөөлөт Сыдыков Манас эпосун узак айтуу боюнча рекорд койду. Манасчы эпосту токтоосуз 14 саат 27 мүнөт айтты. Аяш көтөрүп өзгө чара жок. Көк жалдардан айрылып көңүлсүз калгандай бактын. Жигит чактыгынын эркек бала жогу. Тадагы жылкы тогузсан тогурса судан арамаз. Тогурча күлүк мээси жок. Ошону тозуп элең алар эси жогу. Адырда жылкын алтсан аргымап будан арамаш. Аргыма күлүк мээси жок. Ошонун айдабы коюр эси жок. Бул караңгы түнбөлдүн эмине деген күн болду деп ошондо чыккарым эки амыйлап буркурап. Ошо чыкты көк жалган атаңдын көргүнөгүн. Аяшчан бедеси кетпедин, 5 күнчүлүк жол дедиң. Алат күн бейжиңдин жайы кор дедиң. Пайгамбар баспас бейжиңдин казып койгон морморун кайнатыр жоллорун. Уламадан уладың кайгылга барып жетипсиң, жаныңдагы жараң жанга шыгылган карамда. Кайнап аткан кабырга батырып элекке кармап берипсиң. Ай, жеденим аяшчан эсен кетипсиң.